Ош шаардык кеңешинин кезектеги 25-сессиясында 3 маселе каралып, шаардык мэрия сунуштаган жергиликтүү бюджеттин 1 жылдык долбоору колдоо тапты. Кезектеги сессияга шаардык кеңештин төрагасы Жапар Ормонов, 39 депутат жана каладагы бардык мекеме ишканалардын жетекчилери катышты. Алгач 2019 жылга бекитилген бюджеттин аткарылышы жана өзгөртүүлөрү талкууланып, белгиленген бюджеттин жалпы чыгаша бөлүгү жана негизги багыттары эл өкүлдөрүнө тааныштырылды. Ош шаардын жашылдандыруу жана көктөндүрүү комбинатына 76 миллион 895,9 миң сом, Ош Свет муниципалдык ишканасына шаардын көчөлөрүн жарык менен камсыз кылууга 57 миллион 35,2 миң сом, жарандар тербөө борборуна 6 миллион 114,3 миң сом. Жеке турак жай куруу, жер пайдалануу жана турак жай маселелери боюнча департамент 3 миллион 868,8 миң сом. Өтпөй калды. Алды, ата кайтырган жокпуз. Бул өтпөй калса эмне кайтарышыбыз? Мен каршымын, болбосо кийинкиге карайлы. Же biz ашып өтүшүн депутаттар. Андан соң муниципалдык мекемелердин кошумча муниципалдык кызмат көрсөтүү маселеси каралып, депутаттар арасында бир катар талаш-тартыш жаратты. Шаардык салык кызматынын 30 кызматкеринин айлык акысы мыйзамга шайкеш келбестигин шаардык кеңештин төрагасы билдирди. Эл өкүлдөрү тарабынан бир катар сунуш пикирлер айтылып, шаардык бюджеттен ашып калган суммадан 6 миллион сом төлөп берүүнү көпчүлүк эл өкүлдөрү колдоду. Салык кызматынын 30 кызматкери келишимдик негизде иш алып барып, ишкерлердин үйүнө барып салык топтойт. Алар бир жылда 70 миллион сомдон ашуун киреше салыгын жоголткан. Бирок, Артык маселе келгенде өтпөй калды. Алды, ата кайтырган жокпуз. Бул өтпөй калса эмне кайтарышыбыз? Мен каршымын, болбосо кийинкиге карайлы. Депутаттарга мен чоң ыраазычылык билдирем, что бүгүн дагы быйыл дагы туура түшүнүп, ошол 30 штатты жергиликтүү бюджеттин эсенин кармап берип аткан. Өздөрүнүн бардык сунуштарын депутаттар айтышты да. Ошол негизинен кабыл алып беришти. Бул мен ойлойм мыйзамдуу бул бир эле биздин Ош шаарында эмес, бул республика боюнча мына борборубуз болгон Бишкекте дагы ушундай 70 штат кармалат. Ал жерде 70 штаттан сырткары ар бир 4 райондо орун басмаларда кармалат. Ушул жергиликтүү бюджет боюнча орун басар. Төраган башчынын орун басары кармалат. Быйылкы жылы жергиликтүү бюджеттен каланын маданият жана спорт тармагын каржылоого 78 миллион 577 миң сом акча каражаты каралууда. Билим берүү тармагына 391 миллион 216 миң сом мөлчөмүндө акча каражаты бөлүнүп, 2019 жылга салыштырмалуу 13 миллион 498 миң сомго көп. Ал эми социалдык коргоо тармагына быйыл 14 миллион 360 миң сом каражат бөлүндү. Шаардын экономикалык социалдык өнүгүүсүн эске алып, ар бир тармактын көйгөйүнө жараша долбоор түзүлгөн. Каланын 1 жылдык бюджетин эл өкүлдөрү колдоп, токтом кабыл алды. Алмагандай жыл башынан баштап эле ушул Ош шаары сессиясы негизинен депутаттар бюджетти бекитип берүүдөн баштайбыз. Быйылкы жылы мынакей бүгүнкү бекитилген бюджет боюнча 1 миллиард 325 миллион сомго бекиттик. Негизинен былтыркы жылга салыштырмалуу жалпы сумма 200 миллион сомго көп. Бул деген жакшы бир ийгиликтердин бири деп эсептейбиз биз. Негизинен айтып кетчү нерсе, бул жерде ушул жалпы суммадан 400 миллион сомго жакыны бул социалдык багытка багытталды. Шаардын негизги жана ички жолдорун оңдоп түзөө үчүн 100 миллион сомго жакын каражат бөлүндү. Мындан тышкары Ак Бура дарыясынын боюна заманба бес алуучу жайдын курулушун жыл аягына чейин бүткөрүлүп, эксплуатацияга берүү мерчемделүүдө. Капиталдык курулуш тармагына 305 миллион сом бөлүндү. 2020 жылы да каланын инфраструктурасын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурулат. Өзгөчөлүгү ошол 194 миңге бюджетибиз былтыркыга салыштырмалуу көбөйдү. Азыр эле өзүңүздөр көрүп болгондой сессияда чоң талкуулар болду. Анан кечээ акыркы отурумда ошол 194 миллионго дагы 3 миллион сом жергиликтүү налогтон, анан патенттик эсебинен 1,5 миллиондон дагы көтөрүлдү. Ошондо 197 миллионго болуп калууда быйылкы жылдын өзгөчөлүгү. Быйылкы жылдын эң эле чоң өзгөчөлүгү мэрия тарабынан бериле турган субсидиялар бар. Бул баягы шаарыбыздын көркүн оңдош үчүн, жолдун боюндагы үйлөрдүн фасадтарын түзөө үчүн. Былтыркы жылы 10 миллион берген болсо, быйыл 25, былтыр 15 миллион берген болсо, быйыл дагы 10 миллион кошулду, 25 миллион. Мунун баягы 50% эл тарабынан, анан 50% мэрия тарабынан каржыланат. Ош шаарынын 1 жылдык бюджетин каланын тургундарынын муктаждыгына жараша бөлүнүп, коомдук угууда өткөрүлгөн. Бюджеттин киреше чыгаша бөлүктөрү кайда иштелип жаткандыгын элге ачык айкын айтылып, бардык кабыл алынуучу чечимдер коомчулукка тааныштырылган. Абдумалик Базарбаев, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.